Улуттук филармонияга таңырты республиканын бардык булуң бурчунан делегаттар келе баштады. Анткени президентке талапкер Бакыт Төрөбаевдин өнүгүүнүн жаңы багыты 2023 кайра жаралуу программасын угууну каалагандар көп болгондуктан көбү туруп ууга туура келди. Бакыт Төрөбаев өз программасында алдыда чоң милдеттери жана максаттары тургандыгын айтты. Кыргызстан демократиялык дөөлөттөрдү, коомду түзүүнү көздөгөн, либералдык экономика багытын көздөй бараткандыгы, бүгүнкү чындык экендигин айтып, бийликтин ээси бир гана эл деди Бакыт Төрөбаев. Бүгін еліміз бізден кайра жаралуу идеясын жана аракетін күтіп жатат. Кыргызстандын саясий элитасы, расмий бийлиги саясий жаңыланууга муктаж. Ал элдин мүддөсү. Андан аркы сөзүндө Бакыт Төрөбаев өлкөнүн башкаруу формасын аныктап, жогорку кеңештин депутаттарынын санын 120дан 75ке кыскартуу керек экендигин айтты. Бул терроризм жана балдарға карата жасалган кылмыштар үчүн сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө өлүм жазасын ишке ашыртуу. Сот реформасын түп тамырдан бери реформа жүргүзүп, пенсиянын көлөмүн 10 000 сомго чейин көтөрүп, 300 000 адам жумушчу орундары менен камсыз боло тургандыгын программасы да камтылган. 2023 жылга чейинки максаттарында 300 000 чейин жаңы жумуш орундарын түзүүнү көздөйм. Бакыт Төрөбаевдин программасынын бет тачарына келген эл анын башка талапкерлерден айырмасы коррупцияга малынбаган, таза адам экендигин баса белгилешип, эл үчүн буга чейин жасаган иштерин бирден тизмектеп айтып жатышты. Айыл чарбасын биринчи өнүктүрүү керек. Ошондо шаар өнүгөт. Айыл чарбасына көптөгөн эмтиестерди ачты. Коррупцияга малынбаган, таза адам деп эсептейм. Кыргызстанда канча 61 эмтиестерди ачты. Бул эл үчүн эң сонун бир жардам. Сөзүнүн аягында президентке талапкер Бакыт Төрөбаев, эгерде биз бир максатка умтулуп, тилектеш, саналаштар, боордоштор катары бир тилекте, бир ойдо, бир үмүттө болсок, сөзсүз жеңебиз. Өлкөнүн кайра жаралуусу эң уболу өзүбүздөн башталарын эстен чыгарбайлы деп билдирди. Ал эми Бакыт Төрөбаевди колдоп келген миңдеген адамдар эл камын ойлогон өлкө лидери бир гана Бакыт Төрөбаев экендигин бир ооздон билдиришти.